Apam invalid, gelinçek invalid, anam men, anan ejesi invalid. Bize tuğasağız, men apamın bir soğanlarım var, soğuk yaşına kay. Mehmet yiyip, Mehmet'im güye mal da kalgandan yeptep jarı öğren, Mehmet öğren oturup. Бишкектен 62 километр алыстықта жайгашкан Карабалта шаарына келдик. Өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз биринчи. Атым Жолдош, 1989 жыл болам. Карабалтада жашайм. Үйүм көк, полный. Балдарым оруп атат. Бул балам биринчи кызым бул. Бул экинчи уулум инвалид. Апам инвалид, келинчек инвалид. Анам мен, анан эжеси инвалид. Ошо. Ушу балдарыма деп азыр өзүм слабый болуп атам. Баскандан слабый болуп. Ылды тап баратат да. Ошого чейин бир участогум бар болчу. Алган былдыр. Ошону бир салып алышым керек болуп атат да. Ошого каражат жок болуп атат. Men özüm mayıpım, yaxşı basın, ben oradan çıkbayım. Bir çükürpay penceram. İki balam var, ökütüm mayıp. Bir ökütüm birinci çükürpaydan tutar. Kızım bir balası var, balamın 4 balası var. 4'ün biri daha mayıp. Biz semiyas men egzi eme tölölgön mayıptatbız. Men özüm жалгыз kızım var. 10 yıldan beri tayak men basam. Uşul inim de mayıp, gelinçeği de mayıp. Uşulga üy baştaganbız, şunu бүтүшүбүз керек. Бул жака сиздикине келгенде отун жарып аткан жериңизди көрүп калдык. Үй тиричиликтерин сиз өзүңүз кыласыз го дейм. Ооба мындай, Мehmet yiyip, Mehmet'im güye mal da kalgandan yeptep jarı öğren, Mehmet öğren oturup. Malda da olan, oşuşun otun jarıp Mehmet'im da. Колуңуздагы кызыңыз тууралуу айтып кетсеңиз. Бул тиги 4-чү кыз эме 4-чү балам да кызым. Анан кийин бир ай чыга элекпиз. Ана апрель 17-сине чыгабыз. Атын ким койдуңуздар? Аты Жансу койду. Жансу деп койду. Кызым койду, улуу кызым. Азыр мо турган жериңиз боюнчачы? Бул Турган жерим эжекемдики. Эжекеңиздин. Эжекемдин үйүндө жашайм азыр. Бул эжекемдики. Меники башка. Участогумда. Үйдүн баары көк. Кышында терде эле, балдар оруп эле, булакка котат да кулгананчы. Балдар оруп атат да кыскасычы. Анан үй салыш керек болуп атат да. Annemi bize tuğasağız, men apamın bir soğanlarım var, soğuk yaşına kay. Apam ve belirgin, apam bize verip, menden ballarıma verir olsak. Жылдан начарлап, начар болып кетсе. Ошо сизден төрөлгөн кызыңыз дагы майыппы азыр? Жок. Жакшы эле, шүгүр. Kızım жакшы, Кудайга шүгүр. Аллага миң мирете шүгүр, что кызым бизди татпай алганына, ушул инимдин балдары да ушу бизге окшош болуп калды. Негизи дагы башка кыздарыңыздын, балдарыңыздын аттары кандай? Ал улуу кызым Аруна, ортоңку балам болсо Али, 3-чү балам болсо эме Абдикарим. Ошону койдук да, таяташ койгондо. Өзүңүздүкүн ошо зрение жактан бир аз слабый дейт. Бунуңуз тууралуу айтып кетсеңиз, тубасабы же канча жаштан баштап? Кичкече мамам төрөгөндө көзү кыйшак болуп калыптырмын. Анан кийин больницаны сен жага алып барса, ондогон болбойт экен. Анан кийин ошондой калып калдым көзүм. Анан илмайлык болуп экинчи группага чыккам. Эмети эмеге пенсияга чыгарып алгам экинчи группа депчи.
Анча балдарга майда чуда акча жарап кеткен. Памперс буларга ошентип. Бирок зренияңыз толугу менен эле көрөт. Жакшы бүт көрөм да мындай. Баарын жакшы көрөм. Китеп мындай жакшы көрөм да. Мындай көзүн оңдойн деп операция кылып аракет кылайын атчат. Анан үйдө апчем бардан каршы болуп калды. Көз эме калат депчи. Картайганда билим калат депчи. Мындай эле көрөт калдым. Көздү шойбой эле коючу дейт. Анда болуптур дедим. Ай, муканы байлагыла. Анан ошентип макул деп атам. Апчемни урушту да. Эметпей эле коет депчи. Көздү эметпей жакшы көрөт атсаттым кой депчи. Анан ошо жакшы эле көрөм. Алысты аябай жакын кылып көрөм аябай. Ошо. Канча жашыңыздан ушул майыптык менен ооруп келет? Рожденный. Төрөлгөндөн. Бул да балам да төрөлгөндөн, мамасы дагы, эжеси дагы рожденный да. Ошо. Ошо апаңыздан башталганбы же ага чейинкилер да ошондой тубаса? Апамдын апасынан башталган окшойт да. Бул тукум өткөн да. Кичекей бала кичекейсине ушинтип эмне атабыз да. Жылдан начарлоо дейт атабыз. Жардам берип турган кишибиз жок. Өзүбүзгө пенсиябыз бирибиз, пенсиябыз дармай калганга жетпейт. Анан мисалы сиздин ийниңиз ошол бул Кара-Балтадагы малдарды жаят дейт. Күндүз ал кетсе үй тиричиликтин баардыгы сиздин колуңуздабы? Ушинтип отун жарасыз, үйдөгү тамак аштарыңыз. Ооба, тамак жасайбыз. Агылытман өзүм карайм. Ийнимди, семьямды башынан эле өзүм багып келем. Атам экөөбүз ошо мал бакканбыз. Жайлоодо жүргөнбүз. Ошол үйдү алганбыз, үйүбүз деле уже көзүңөр бүт эски. Шифрыбыздын патологубуз күйүп кеткен. Аны жылда жамайбыз. Бул балдарыңыз дагы азыр тубасабы? Мо ортоңку балам атасына окшош тукумуна кетиптир да. Ана ошо үчүн канынан кеткен го, атасына окшош болуп калыптыр. Калган береке эки кызыңыз Кудайга шүгүр жакшы. Алар нормалде. Азыр бул жаңы ден соолук сурап атам, мага окшош болсун, буту түз болсун деп ден соолук сурап, мага окшош болсун деп. Атайын ошол кызыңыздын атын Жансуу деп мындай жашоодо жандуу жүрсүн деп ошентип койсоңуздар керек. Ошентип койгом да. Эметипчи. Анан ден соолук тынчы болсун, буттары мага окшош түш болсун деп ошентип тейлеп, туруп жаткан сайын тейлеп атам ошентип. Кудайга шүгүр айтасыздар. Кудайга шүгүр эметип. Анан эметем, күйөөмдү эметип, мурда эметчи. Азыр ошо күйөөм эметип калыптыр. Кичине эле төлөгөндөр ушинтип эметип калыптыр, баары эметип башыпчы. Медицина тармагында Медицина тармагында мен операция болуп чыккам. 2 жолу операция болгом. Жардам берген жок. Мен мисалы тизем артынан биринчи операция болдум. Анан согунчоктон экинчи операция болдум. Экинчи операция болгондо кичине более-менее болгон, бирок кайра эле артка кетти да. Атайын мол Кара-Балтанын мэриясынан же болбосо Жайыл районунун акимиятынан мындай акчалай бөлүнүп турабы? Бирок кайрылып көргөнсүз. Кайрылып көргөм. Үй беребиз деген, мал беребиз деген ошо ойдон жок. Берген жок да. Жылына бир 1000 сомдон кескесте берип койчу. Мындай реально жок да. Биз эмеге президентке жылда эме жасайбыз. Кабар эме жасаса, анын жооп келбейт. Же президент жаксын, же бирөө жок кылабы билбейм. Президентке жылда жасабыз, жардам берип. Бир эме жооп келбейт. Бирок мэрден жардам пенсия жөнүндө жардам жөнүндө жардам бере албайбыз деп жайыбыз экен. Эме ғой эме акча берип койсондон деле бере албайбыз деп жардам деп койгон. Мынтип катталып, арыз түрүндө кайрылып жазган учурларыңыздар болгон. Эмеге жазгам, адаптан эмесине десем, мен барсам эме дешти. Күйөөңдүн өлгөн тууралуу справка алып кел деди. Менде андай справка жок анткени мен турмушка чыккан эмесмин. Отурчан болгонума байланыштуу турмушка чыккан эмесмин. Анан ошол справканы алып келип калабайбыз деп отказ кылып коюшкан 2 жер. Аттан айтып берейин.
Аксалан фонду анан эме жалдагы фондду атын билбейт экенмин. Ошол жерде кыздар ошентип коюшкан. А берки жолдошуңуз тууралуу айтып кетсеңиз, ал качан каза болду эле? Мен турмушка чыккан эмесмин. Бир кызым бар дедиңиз го. Өзүм үчүн төлөп алгам. Атабыздын кайсы болгонуна 12 жыл болду быйыл. Атасы дагы тубаса оору менен ооруган эмес беле? Толук эле жакшы болчу. Эмнеден каза болгонун айтып бере аласызбы? Атам сироз печень болуп кетти. Ошол. Биз 2 ай одуду. Анан больницага барсак, ошо сироз печень деп диагноз чыккандан кийин 14 күн жашады. Жаңы таанышканыңыздарда жолдошуңуз менен кантип таанышып калгансыз? Андай ат менен келди да, ат менен келип жерге түшүп, анан экөөбүз тааныштык. Анан кийин бул жакшы басчы да бул. Түш басчы деп. Анан кийин таяк жойло басчы, анан кийин лешебеттепчи. Анан азыр мындай болуп калып атпайбы? Баары буту ашып эми. Ачык эле колуңузду сурадыбы же ала качып кеттиби? Жок, колдон эле алды, ачык эле. Колдон алып кетем деп эметти, анан макул деп. Анан колдоо эле тийди мындай эле. Кийин жолдошуңуз ошондой бир ушундай жашоонун сыноосу болуп, бут жактан бир аз алсыз болуп калганда сизге жакшы эле сыноо болсо керек. Эметтиби мындай. Күйөөмдү эме караганда эметип коём, эметипчи. Анан баламды да ушинтип эметип калыптырганымдан эметем. Эми Кудайдын алакталыгы да ушундай кылат деп. Кудай эметип атат да. Айтайын дегеним ошо балким сиздин ордуңузда башка келин болгондо мындай сыноолор келгенде балким кетип калмак беле дейм да. Жок, кетпейт элем. Эми жашоодо эметип анан өзүм эметтик дейдим да. Башка бир болсо кетип калмак да. Анан ошо эметип атам. Жашап эметим. Эми Кудай эмеде эркекти эмеси деп коет го. Периштеси деп коет. Эркекти сыйлаш керек деп. Ошондой айтат го багаймадар ошо. Балаңыз тууралуу айтып кетсеңиз, бул азыр Балам дагы рожденный. Инвалид да, 1-группа. Мен да 1-группамын. Келинчек 2-группа. Мен эжешам да 1-группа. Мамаша да 1-группа. Ошо, андан өзүм эптеп мал багам. Болно үйүмдү салып алайын деп кыйналып жүрөм. Өзүм аттан түшөм, мин албайм. Көтөрүп коет менин колум. Ошону кечке ат менен жүрөм да. көтөргөнүңүзгө ошол келинчегиңиз жардам береби? Келинчек жардам берет, анда бир брачка бар, ошо жардам берет. Келинчек экөөбүз жайып жүрдүк да. Быйыл келинчек төрөгөндөн кийин келинчек үйдө болуп калганда кайнагам чакыргам. Азыр кайнагам жардам берип жүрөт да. Атак кыйын эле. Ошондо бул айылда канча малды жаясыз? Азыр аз 50 үй. Бияктан келиниңиздин дагы зрение жагынан бир аз. Зрение жагында пенсиялас. Ошондо 5 пенсия, 5 ölse. бешөөңүздөрдүн пенсия бирок канча сумманын тегерегинде? Меники 7.000. Баламдыкы 8, келиндики 6-7 ушундай. Ошо бирибизге дары-дармектен жатпайт. Дары-дармектен жок болот. Үйдөн нары бери басканга сизге ким, келиниңиз жардам береби? Kızım ne verim var bu yüzden kızım ben ne verim derden bir o şöyle kızım da hayatın yaşı basal edip o yüzden ne verim var o şöyle derden bir Жаңы эле сизге келсек, ошол кыргыз акындарынын ырларын көп угат экенсиз. Негизи ошо төкмөлүккө кызыгасызбы? Ооба. Төкмөлүккө кызыга, малы туткучу болот, Назаровдун эмелерин жакшы көрөм. Кайсыл акын менен жолугушуп, ошол менен маек кургуңуз келет? Алы Туткучев менен. Балким ошол Алы Туткучевдун кийинки мындай концерттик чыгармалары болуп калса, биз сунуш кылсак барып бере аласызбы? Ооба. Кудай буйрса, биз да ошол акындар, сиз айткан акындарга жеткизүүгө аракет кылабыз. Ошол анан ушул Карабалтадан да бир эмес дейин деген, Красный поликлиникадан башка жерге тиш салууга болбойт экен бизге. Бара албайт экенбиз. Бүт эле жерде тепкичтер апамма тиш салып берейин деп
Ушул больницаларга алып баралса, ошо красный только больника иштейт экен. Башка жердин баары эле тепкич экен. Ага мен же мен көтөрө албайм, же баласы көтөрө албаган байланыштуу коляскасы менен чыга албай койдук. Анан Бишкек мен бүт позвоночниктер баары ишеп калыптыр. Бишкекке рахмат. Байкенин больницасына барайын десем, ага да шарт болбой атат. Үйгө керектелүү үчүн нерселерди Карабалтага өзүңүз эле барып келесиз. Ошондор эме аттарга чөп жана эме жем, ун үйдө тугам калса ошо өзүм барып базарга барып такси менен алып келем, ошондой алып келем. Үйдө продукт тугам калса ошону алып келем да. Аты продукт мен алып келбесем, күйөөм алып келе албайт да. Анан унду да көтөрө албайт. Анан жактан мен көтөрсөм, жактан башка бирөө көтөрөт да. Муну неметипчи. Анан ошондой жардам берсет да, көтөрүшүп мага. Жолдошуңуз мал жайып жүргөндө бүт тамак аштардын баардыгын даярдап коесуз. Ой, даярдап бүт эмет бышырып бүт даярдап коем. Аны келгенде тамагын куюп эмет берем да, курсагын толтуруп коем. Анан чогуу малга чыкчумун, аз төрөп калып чыкпай калдым да. Анан чогуу чыгып, чогуу жайчумун. Кечине келип, ушуна малда келип тамак жасап, анан курсакта өз алып жатып алчу эле. А эгер ошол мисалы жолдошуңуз менен кошо мал жайып жүргөндө, балким жолдошуңузда бир мүшкүлдүктөр болуп калышы мүмкүн, аттан түшөм деп калышы мүмкүн. Же жанагындай заара ушатуу сыяктуу нерселер болгондо жардам берип турчуңуз. Ооба, аттан жерге түшөт. Аттын немесин кармап турам, жерге түшөт. Кайра атты мингизем, бутунан кармап мындай. Бийине кармап мингизем, анан атка минет. Ошентип. Азыр бала карап үйдө карап калдыңыз, жолдошуңуз эми ким жактан жардам берип турат талаадан? Мына бул бала бар, кичик бала бар, ошо жардам берет. Байкем бар, ошо жардам берет. Байкем келди да, карындашыма жардам берейинчи деп келди. 2 ай болсо жардам берип коеюн деп. Ушул үйдү да атам раматтылык, сен иштегенсиң, бизди да баккансың, баарын өзүң кылгансың деп үйдү мага жазып беришкен. Анан ушул иним чоңойтtu, инимди үйлөнттүм. Свадьбасын берип, бел катары өзү отурчан болсо дагы кой элден кем болбосун деп үйлөнтүп, свадьбасын берип, эме милдетимен кутулдум. Эми болсо участогун алып бергем, үй салып атышат. Ошол фундаментин классташ балдары келип былтыр куюп беришкен. Балдарыңыз мамлекеттик мектепте окуйбу же кандай болот? Берде жанымда тоон школда окуйт. 3-4 окуйт да. Улуусу 3-класс, ортоңкусу 2-класс, 3-чүн Лайлабай окуйт. Ана ошо 3-4 барышат мектепке. Аны мен эле калам үйдө. Бул окуш эле калабыз. Азыр бир азында жамгыр себелей баштады, эми кичинекей наристеңизге сизге жамгыр болбош үчүн маегибизди токтотолу. Чоң рахмат сизге. Ушул үйүмдү да бир 5 жыл мурун бир кошуна эжеге кредитке алып бергем. Ошо менен ал эже төлөбөй кетип, аргаш жерден эмелер келип, үйдөн чыгарабыз дейбу деп эметишкенден америкалык балдар, Америкада мигрант болуп иштеген балдардан жардам келип ошолор төлөп беришкен. Ошол балдарыңыздын социалдык пособиялары тууралуу айтып кетсеңиз. Ошо тиги ортоңку балам тиги күйөөм менен эме 1-группада чыгып алганда, анан ошого чыгарып анан ай сайын больницага барып жатабыз. Анан тиги дарылар кымбат 2,5-дан, анан уламча дары алабыз. Тиги мээсинен бутна деп ушундай, анан ошого дары алабыз. Анан кийин өзүм тиги дараларда буну эметмейинче дары ала албайт экенбиз. Аптека апарып буну көрсөтпөйүнчө дары бир эметке кымбат болуп кетет экен. Муну көрсөтсө кичине арзанга түшүрөт экен дарычы. Анан ошо тиги булар болсо күйөөм экөөсүн немеси тиги эмелер көк кагаздары, пенсиянын немелери. Күйөөм 1-группа, мен 2-группа болчумун, ошонун немелери да, кагаздары. Аны балдардын немелери, метрикалары. А бул кызым тиги кулагына булак агат да, анан буга да дары кетип калды. Кечөөнүн 1,5 кетти. Ана ошонун немеси болчу метрикасы. Ана ошону дарылар укуш кетип калды. Кулагы эмет ушуна жаста постоянно кулак агып турат да. Ушул бизди ушул олукчан болсок дагы кой деп жөлөк таяк болгон ушу апамдын тайкелерине чоң рахмат. Атайын ушу Карабалтадан медициналык жактардан мындай жеңилдетүүлөр барбы? Жок. Бардык болбой койду. Канча эмет жаштык, арыз кылдык болбой койду.
Өкмөт тарабынан жана жыл сайын курортторго, ысык көлгө үй Жок, салууга анан берилеби? болбой койду, мага бербей койду. Мен тиги аракет кылдым барып, жасып барайын десем, жок сага болбойт. Сен неме, илбаничинде эме деп, көчпөйнө болуп атасың, барууга болбойт деп. Бирөө сага тыңыраак баш керек дейт да. Ага дейт. Ошону балаң менен жаныңа бирөө тыңыраак илбанып болбогону баш керек дейт да, ошону эшит баш керек дейт. Ошака эс алдырыш керек дейт. Ана ошо жербей койду, отказ деп койду да, болбойт сага деп. Аны күйөөмө неметсем, күйөөмө да болбойт деп койду да. Ана деп ошо отуруп калдык. Бара албай кичине курортко апарып кичине эметейин деген баламды. Бутун эметипчи. Курортко эметчи массаж кылса жакшы болуп каткан балам, буту түш басып каткан да. Аны ошо эметип. Дарылар кымбат, ничене эметипчи. Ошо ничене кылган керек экен да, укол-муколдарында. Аны бул кызымда да кичине кулактары ушинтип агып калат, аны лечение алабыз, ошун жастай эметип. Мектептен алып калам, сурап калам эжесинен. Ушул кулагы ооруп эметип атат, алып калам. Кересе барат, кересе барбай калат мектепкечи. Ошентип алып калам. Ассаламу алейкум, урматтуу кайрымдуу кыргыз эли. Сиздерге кайрылуубуздун себеби төмөндө видеодо көрүнгөндөй Жолдошбек биздин классташ балабыз болот. Биз могу классташтары болуп, Жолдошбек досубузга ай сайын, жыл сайын колдон келген жардамыбызды берип турабыз. Биз ойлойбуз ошо кайдыгер карабаган кыргыздын азаматтары кыргыз элинен колдон келишинче жардам сурап, досубузга былтыр фундамент куйганга жардам бердилек. Дагы да жардам беребиз, буйруса чогултуп, ошого жетиштүү каражат топтогонго кайрымдуу элден жардам сурайлы деп чечкенбиз. Ошого буйруса колдон келген жардамдарды берип койсоңор жакшы болот эле. Урматтуу бир тууган элим, ушул досумдун жардамына анча-мынча муктаж болуп атабыз. Не дейм, көп түкүргөн көл болот экен. Ушул досубуз бүткө салымыбызды кошуп, жардам берип койсок жакшы болот эле. Рамазан айында. Ошо былтыр жардам бергенбиз. Быйыл деле калган дальше крышасына чейин жардам беребиз деген үмүтүбүз бар. Эми буйруса анча-мынча акча чогулуп калса, материалын алып, калган дальше бүтүргөнгө аракет кылабыз. Дос балдары, классташтары күзгө чейин буйруса полный үйүнө болбосо да бир 2 комнатасына киргизгенге аракет кылабыз. Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудай буйруса, аманат тыйын кайрымдуулук долбоорубуздун алкагында Бишкектен 62 километр алыстыкта жайгашкан Карабалта шаарына келдик. Бул жакта ошол бир үй бүлөдө 5 адам тубаса оору менен ооруйт экен. Ошол бул жактагы шарты тууралуу, бул жакта кандай шартта жашайт, эмнелер талап кылынат, эмне кандай жардам керек тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн азыр келип интервью алдык. Кудай буйруса, бул жактагы бардык документтердин бардыгын текшерип көрүп чыктык. Оң жакта турган байкебиздин Кудай буйруса жаңы жерден бир участок алыптыр. Ошол жерден фундамент, анан кийин шагылдар төгүлүптүр. Кудай буйруса, араңыздарда садака берем, зекет берем деген муктаж адамдар болсо, ошол өзүбүздүн реквизиттерди тыштайбыз. Адамдардан канчалык топтолгон акчалар болсо, ошолорду ай сайын келип, Кудай буйруса, күзгө чейин ошол үйүн толугу менен сиздердин жардамыңыздар менен толук бүтүрүп алабыз деген ниетте келип отурабыз. Кудай буйруса, арабызда муктаж адамдар бар. Мындай сыноолор ар бирибизге эле келет. Ошол сыноолорду жеңүү үчүн бир гана жаратканга дуа кылып, Кудай буйруса, ошол адамдардын себеби аркылуу биз жеткизүүгө ар дайым даярбыз. Эч качан үмүттү өчүрбөйлү. Bir ayda 15 gün bolsa 15 nar jagында түнү бар дегендей. Кудай буйруса, арабызда муктаж адамдар бар. Биз кайрымдуулугубузду улантабыз.